Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстан президенти жана өкмөттө иштеп аткан Акылбек Жапаров жана Эдил Байсалиев баарыңыздарга айтып кетейин дедим эле, ушу чоң болуп иштеп аткандарга Кыргызстан бул чет мамлекетти ызычуу болуп атпайбы, Россиядачы, Европа, Украиналар менен. Ушул жакта азыр ишкерлердин байлар жана бизнесмендер бар го, чет мамлекетте иштеп аткан ошолор деди Европага агылып кетип атышыптыр. Силерге ушу өзгөчө идеяларымды айтып кетейин дедим. Ошол жагынан сиздерге жакшы жаңылыктарымды айтып кетейин дедим. Ошолор өзүбүзгө тартып, Кыргызстанды өнүктүртүп, жакшы сыясатта болуп, общение алмашып, общение алмасам печенье жейсиң сөз бар го. Ошо Кыргызстанды өзгөчө өнүктүртүп, ошо Европага кача электе алардын колунан тартып, артынан кармап, кучактап, басып бизге деп тартып жетелеп келсек жакшы болот эле. Ушундай Кыргызстан сон болмок да, кооз өлкөлөрдүн бири болмок да, алдыда болмоксуга ар дайымчы, артта калбай. Ошол жагында сиздерге жакшыраак айтып кетейин дедим. Ошол жагын эртерээк кыймылдатып катастрофа боло элекке чейин Садыр Нуркожоевич, сиздерге аябай ушундай жаңылыгым бар эле, ушуну аткарып койсоңуз жакшы болот эле. Кыргызстанга жакшы, Кыргызстандын тарыхты калат элеңер да убагында. Анан кийин ушул жакында катастрофа болуп кете электе, ошо бир айдын ичинде. Эртерээк кыймылдагыла Акылбек Жапаров жана Эдил Байсалиев байкелер. Аябай катуу жүрөгүм менен айтып аткан жүрөм эле, аябай ишиңизди жакшы иштеп атасыз буюрса. Бирок катуу болуп аткан окуялар боюнча дагы катуураак кыймылдап койсоңуз, элдердин оозуна каласыз, тарыхта каласыз, жакшы иштеп койсоңуз. Ушуларга эртерээк жумуш орундары түзүп буюрса, жана Кыргызстанды өнүктүртүп, ушул келе жаткан ушул катастрофага чейин миллиондогон кыргыздарыбызды жада калса орустарды чет мамлекетте иштеп аткан Россияда ошо канча нациялар жумушсуз калып атыптыр азыр. Орустарды өздөрү жада калсачы. Анан ушул Кыргызстанга эртерээк Кыргызстанда мекендештерибиз келсе Россиядан ушул жумуш даяр болгондой болуп, чоң заводдор болобу, кандай иштер болбосун, баарына тең ордорду менен жумуштарды берип, көңүлдөрүн көтөрүп, мындай айтканда, өмүр бою тарыхта кандай болгондой болооруңарды каалап атам аябай, байкелер. Ушу катастрофа боюнча айтып аттым эле, ушундай ызычуулар негизи токтоп калды эле көптөн бери. Өткөндө тажиктер менен болду эле, алар токтоду, былтыр катуу болду эле го. Быйыл андан да катуу уруштар болуп атыптыр да, жумуштардан бери жаптыртып, аябай кыйнап Кыргыздарды. Алар азыр кайра келсе анан кантип миллион кишиге жумуш таап бере аласыз. Ошо эртерээк кыймылдасын деп атайын жүрөгүмөн айтып кетейин дедим мен, Зарылбек Аликенов. Анан ошо Европалар убагында ачып коюп, ошо Россияда заводдо Европа, Украиналар ачып коюптур да ошол жака убагындачы. Ошо жумуштарды жабылып, короче, Кыргызстан кыйналып аткан учур экен да. Ошол жагы чоң сиздерге чоң жаңылык айтып кетейин дедим. Ошолор көңүл буруп койсоңуз да жакшы болот эле ошо кыргыздарга. Ошо бул Россияда миллиондогон кыргыз мигрантыбыз ушу жумушсуз калып атат. Бүт Европадагылар келип Россияда заводдорун жаап, ошондо Кыргызстаныбызды ыйлап аткан учур. Азыр бир жумадан бери катуу кыргызча болуп атат. Ошо Садыр Нуркожоевич сиздерге айтып кетет элем, ошо Кыргызстандан ошо миллиондогон кыргызыбыз келе электе, катастрофа боло электе, узучун айынан ар бирөөнө жумуш таап берип, миллиондогон жумуш орундарын баарын жакшылап түзсөңүз жакшы болот эле. Ошо өкмөттөгү Акылбек Жапаров, Эдил Байсалиев байкелерге да жакшылап көзөмөлдөө кылып, тартиптүү кылып, жакшы иштеттирсеңиз, жана дүйнө менен сүйлөштүрүп, эртерээк кыймылдатып, бачым тез иштетсеңиз жакшы болот эле. Ушуну убакыт учкан уктап өтө берет экен. Бул дүйнөдө баарыбыз жыргап жашап өткөзүп келет, кыйналбайчы. Ошо ынтымак биримдикке келсек, анан Кыргызстан өнүгөт буюрса. Бул Кыргызстанга ошо өкмөттөргө көзөмөлдөө кылып, Акылбек Жапаров жана Эдил Байсалиевди, Садыр Нуркожоевич ошо жакшылап көзөмөл кылып, жакшы тартиптүү кылсаңыз, бул миллиондогон кыргыздарыбыз жумуштуу орун ар бирөөнө жумуш таап берип, ушу талаада калтырбагандай болуп, Кыргызстанды өнүктүртөлү буюрса. Ушу атасынан баласына чейинби, кызынан энесине чейинби, үй бүлөсүнө чейин жакшы камсыз кылсаңыз, бүт жагынан жакшы болот эле. Ушу миллиондогон кыргыздарыбызга жумуш таап берсеңиз жакшы болот эле. Садыр Нуркожоевич, мен Зарылбек Аликенов. Анда эмесе саламатта калыңыз.